Апам ушинтип алдап койду деп атпайсызбы? Мен болсо кыргызча эпте албайм, казакча тем более эпте албайм деп койгом да. Эмнени өзгөртөт элесиз? Мен уже коркуп калдым. Жоош келин болом башлайт. Мамам бар, эжем бар, все. 3 айда бир жолу ыйлайм да, почему менин атам жок, мындай депчи. Бир сторис менен $250 турат. А постум $1000 өйдө болот да. Самый дешевый $1000 болот. Көчүп кетүү ойдо барбы? Коп туруп бир кыз, менин үйүмө бара алып кой, сенин үйүңө бара алып кой деп. Хотя мага болсо айтты, бильярдка кеттим деп. Салам достор, бул Жылдыз Тайм YouTube каналы. Алып баруучу мен Асыл Айбекова. Ал эми бүгүнкү биздин кезектеги жылдыздуу коногубуз блогер. Инстаграмда шаурма алып берген жигитим жвачка алып бербей койду деген видеосу менен көпчүлүккө таанылган KG 159 жашоодогу аты Үмүттай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштасак, эмне үчүн Инстаграмдагы никнейм KG 159? Биринчи курста болгондо кичинекей никти создавать этиш элек деди да, чтобы популярный болуш үчүн. Элдер сразу мындай запоминать этсин деп. И мен ошо KG деп тандадым. А бир это биринчи курс болчу, 5-9 ал тууган күнүм 5-сентябрь. Ошондо 159 болуп калдым. Анан карап көрсөм көп интервью бере бербейт экенсиз. Мындай арасына көп убакыт салып анан интервью берет экенсиз да. Мындай айткыңыз келбейби же эл алдына көп? Жок, одни и те же вопросы бере берет экен да. Анан кийин такая, блин, баргым келбейт деп коем. Мурунку интервьюларды көргөндө апаңыз тууралуу көп айтат экенсиз. Атаңыз тууралуу айтып берсеңиз. Атам менен мен 18 жашта эле таанышкан болчумун. И все, ошо менен больше көргөн эмесмин. Ата-энеңиз ажырашып кеткенби кандай? Насколько я знаю, үйлөнгөн эле эмес да. Мамам болсо ошо бала керек дейле ошо жүрүптүр да. Жашооңузда тиреп турган жакындарыңыз. Анын бири сиздин эжеңиз дагы бар, Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ OTV'дин супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Да, эжем бар. Ошол тууралуу айтсаңыз, каякта байланыштырасыз? Эжем мамам менен жашайт, Россияда. Бүт баары менин мамам да, эжем да Россияда жашайт. Кыргызстанда мен өзүм эле болом биякта. Бала бакчага барган кезиңизден баштап сүйлөшсөк, азыркы Үмүттай менен ошол убактагы Үмүттайдын айырмачылыгы? Айырмачылыгы көп эле бар, бирок эмнеси азыркы жашоомо көрсөтөт деген, ал болсо мен кичинекей кезимде 16 жашка чейин получается мамам менен эле өзгөм да. Мамам жанында эле жүргөн болчу, подругаларым жок болчу, досторум вообще жок болчу. И азыр деле мындай домоседка болуп калгам да. Эч жакка деле чыкпайм, если чыксам деле только за границу чыгып, ошол жакта жыргап кайра Кыргызстанга келип үйдө бекинип алам. Ошондаймын да. Замкнутая болуп калгам. Мектеп кезиңизде кандай кыз болдуңуз? Мектепте жүп-жүнөкөй эле кыз болчумун, мындай кыркы партада отурат го, мындай ар нерселерди тартып, берем листочкечи, ошондой кыз болчумун. Тоже одноклассниктер менен сүйлөшпөчүмүн эч ким менен, өзүм эле жүрө берчүмүн. Азыр деле сүйлөшпөйсүз, Жок, азыр деле сүйлөшпөйм. Мектепти бүттүңүз, анан университетке келдиз. Кайсы жакка тапшырдыңыз? Мама мени вообще алдап салган. Мен болсо Россияда окуш элек болчумун да. Уже колледжге документтерибизди берип койгон болчубуз. Но акта контракт болсо 100 миңдей болуп калганбы, 100 канча миң болчу. И акчабыз жетпей калды деп, мамам болсо айтты, не расстраивайся, азыр болсо Кыргызстанга барып, сага сонун кийимдерди алып берем, Ош базарга деп. Ош базарда эбесчимин мурунда. Азыр Ош базарга барып, сага көп кийимдер алып берем деген болчу. Мен барган болчумун. Баргандан мамам болсо айтты, бир азыр зданияга киребиз, подписиңди коюп койсоң жакшы болуп атпайбы. Я говорю, ал эмне десем, атаңан болсо алимент аласың дейт. Я говорю, вау дедим да, даже ошо кагазды окубай эле подписти коюп койгон болчумун. Коюп койсом, бир айдан мамам болсо өзү Россияга учуп кетти, мени калтырып койду. Мен эмнеге биякта калам десем, сен ошо Аробаев колледжине кирдиң дейт. Я такая, в смысле качан, мен даже экзамен берген жокмун, экзамен берген жокмун го десем, сен жаңы подпис коюп койдуң го дейт, ошол дейт. Я такая, блин дедим. Анан ошентип окуп калгам. Кайсы кесип, профессия? Дошкольное образование, воспитатель. Канча убакыт окудуңуз? 2 ай 10 ай. Ой, 2 жыл 10 ай.
Азыр ошол кесип менен иштейм деген ойлор болбойбу? Жок, болбойт. Мурунда аябай жакшы көрчүм кичинекей балдарды, бирок азыр чоңоюп атканда жакпай калып атат. Может быть, өзүмдүкүн сүйүп калам, бирок башканыкын сүйбөйм. Апам ушинтип алдап койду деп атпайсызбы? Мисалы, апаңыз дагы ушуп коюшу мүмкүн да. Анан апаңыз менен мындай мамилеңиздер келишпегенде, атам жакка кетем дегендей ойлор болду беле? Жок, мен мамам менен анча деле урушпайм. Если урушабыз деле мен характеримди көрсөтүп коем. Мамам ооба сеники тура деп коет. Мамам меники мудрая, мен менен урушпайт. Мен только урушам. Сиз блогерликке келгенде апаңыздын ою кандай болду? Айта албайм, мындай жаман деп да, жакшы деп айта албайм. Билген боң же деп койду. Апаңыздын туугандары менен катташасызбы? Вообще эч ким менен катташпайм. Только мамам бар, эжем бар, всё. Атам там бабушка, это дедушка, алар менен сүйлөшпөйм. Башка эжем менен, байкелер менен сүйлөшпөйм. Только мамам менен, эжем менен болду. Атаңыз менен азыр да сүйлөшпөйсүзбү? Атам менен сүйлөшкүм келет, иногда мындай болуп калат го. 3 айда бир жолу мындай ыйлайм да, почему менин атам жок, мындай депчи, бирок анын азыркы келинчеги болуп калатпы? Женасы запретила с нами общаться. Макулдап койдум, сүйлөшпөсө сүйлөшпөй койсун деп. Эркек адам жашообузда тирек болот эмеспи? Өзүңүздүн мындай атаңыз жок болгондо башка атасы бар кыздар менен салыштырасызбы? Жашоодо анча деле салыштырбайм, бирок мына ТикТокто же болбосо Инстаграмда кирип отуруп эметип калсам, ооба, особенно жана песня чыккан го, Доча дегенчи. И көп балдар болсо кыздары менен тартып атканда кичинекей эмеси мененчи, дочкалары менен тартып. Ошондо аябай ыйлайм көрүлчү, дека блин деп. Бирок эми мен өкүнбөйм, атам жок чоңойдум депчи. Не деген, атам жок чоңойгонго азыр мен жашоону башкача карайм деп ойлойм да. Атаңызды жакшы көрөсүзбү? Айта албайм, жакшы көрөм, жаман көрөм деп, бир эле жолу көргөм да жашоомдочу. Бирок мен болсо анын копиясы экенмин. Көздөрүн көрүп, этека, блин, бул мен го, только мужское обличие экен дедим да. Биринчи жолу өзүмө окшошкон адамды көрдүм да ошондо. Ошондой жолукканда атаңыз эмне деп айтты сизге? Кызым деди, мен болсо ыйлаган болчумун, кучактагам. Но билбейм, сүйлөшпөйм болуш элек. Мисалы, азыр атаңызга жолугуп калсаңыз, эмне деп айтат элесиз? Саламатсызбы деп. Эчтеке деп айта албайм го. Кеңсем, блогерлик тууралуу сүйлөшөлү. Мен жогоруда айтып кеткенде шаурма алып берген жигитим. Ошол жигит азыр каякта? Кыргызстанда эле жүрөт. Көрүп жүрөсүз? Жок, мен болсо менен кайра жарашкан болчу. 2 жыл сүйлөштүк. Кайра после вот этого всего. И только вот 1 жыл мурун кайра сүйлөшпөй калдык. Примерно плюс-минус 1 жыл өттү. Ошол видеодо канча жашта элесиз? 17. Анан ошондон кийинкиде өзүңүздүн идеалдагы адам менен сүйлөштүңүзбү? Жок, айта албайм. Ошо биринчи сүйүү, по-любому биринчи сүйүү деп калып калат экен да. Канча эркектер менен сүйлөшүп көрбөдүм деле, мындай өзүм менин жашоомдо 3 эле жигитим болчу да. Но именно ошону эле эстейм да, если мындай грустно болуп калса, блин, биринчи жигитим мындай болчу деп. Сиздин контент негизи кандай аудиторияга дал келет? Мына свободный кыздарга го дейм. Например, замужний кыздар көбүнчө келинчектер деле подписка кылган болчу, бирок аларга скучно болот го дейм. И көбүнчө мындай за граница чыккан кыздар же болбосо өз мнениясын отстаивать эткен кыздар подписка кылган көбүрөөк дейм да. Бир видеону даярдаш үчүн же даярдык көрүш үчүн канча убакыт кетет? Меники прям мындай жок да, сценарий жазам, эртең мону тартам депчи. Меники көбүнчө азыр лайв видео болуп калган да. Если бир жерде отуруп жүрсөм, просто камераны включить этип коем, аны тамашалап коем, болду, ошону киргизип коем. Өтөт. Да, өтөт. Ну, последний ай ушинтип жүрөм да азыр. Негизи кандай контент көргөзгүңүз келет алдыда? Блин, если возможность была, то travel блогер болгум келет. Ар жакты мындай кычык-пычыктарга барып тартып, муну буякта мындай экен, бул буякта мындай экен деп. Блогерликте тоскоолдуктар болобу? Прям тоскоолдук деп айта албайм. Бирок неприятный ситуациялар көп болот ооба. Блогер болгондуктан сөзсүз түрдө жаман жагы жана жакшы жагы болот. Критикага, негативге кандайсыз?
Эми негативди мен анча деле өзүм үмүтпейм, жакын албайм эмне деген. Элдер болсо мындай жаман айта албайт, если ал жаман өзүндө жок болот деп ойлойм да, менин оюмчачы. И бир нерсе деп жазсам, мен болсо аны айтам да, блин, ошондой экенсиң да, например, мага жаман сөз жазат, мен ал ойлойм да, бул болсо өзүнүн жөнүндө жазып атат деп. Ошон үчүн мен жакын албайм хейтти. А если жакшы жазса, мен наоборот рахмат деп эметем. Келген сизге СМСтерге канчалык жооп бересиз кат алуучулар менен? Вообще жооп бербейм, даже өзүмдүн досторума жооп бербейм. Эмне үчүн? Билбейм, я не люблю переписываться. Айтып атпаймынбы, мен ошо үйгө келем, бекитем, болду. Эч ким менен сүйлөшпөйм. Жалгыз жакшы көрөсүз. Да. Сен инстаграмыңызды карасак, 855 000 кат алуучу бар экен. Канча убакытта чогулду? 8 жылда. 8 жылда. Блогерликте реклама аласыз? Алам. Лентага, историяга канча турат? По-разному, да. Бир сторисиме, например, $250 турат. А постум $1000 өйдө болот, да. Самый дешевый $1000 болот. Бартер кыласыз? Бартер кылам, бирок бартерди полностью кылбайм, доплата менен кылам, да. Сөзсүз акчасын да алам үстүнөн. Мисалы, сиздин кайсы бир аудитория бир нерсени кармап турат да, сиздин контентти, сиздин ачык жүргөнүңүз ошол аудиторияны кармап турат деп ойлойсузбу? Жок, мен ойлойм, мен шуткаларымды жакшы көрөт элдер деп. Бир нерсе тамашалап койсом эле болду, ошо кетет депчи. Контент үчүн блогерлер жумуш жасаш үчүн башка чет жактарга барат, же кандайдыр бир пранктарды жасашат. Сиз мисалы, сизде ой болобу ушундай? Пранк жасаган жок, не деген мен, как я сказала, не контактирую, да, башка адамдар менен, чоң корком элдерден. А так, башкача видео тарткан, да, были идеи. Жумуш үчүн, контент үчүн чет жактарга чыгасызбы? Ооба. Канча мамлекетке бардыңыз? 12. Эң жаккан мамлекет? Филиппины деп айтам. Филиппины же болсо Шри-Ланка, ошо эки жак. Анан сиз бир историяңызда бир кыздын комплименти сизге өтө жаккан. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Ошол видеоңуз көпчүлүк тармактарда. Который недавно было, да? Ыйлаганымбы ещё? Ооба. Кеңсе ошону баштан айтып бериңиз. Тирдеп кетти. Я не знаю, как это описать. Башкача сезимдерди испытывать этим, да. Мен болсо танцыга барам. Өзү направлениясы бир аз мындай необычныйраак да, көбүнчө ойлойт, бул стриптизерша болуш элек депчи, бирок нет. Мындай кыздар өзү үчүн барат да, ал жаккачы. Мен болсо бир жакта иштейм деп барган жокмун, өзүм үчүн бараткам. И бизге задание берген болчу, соблазняйте друг друга деген болчу да, бир кыз экөөбүздүчү. И мени караса, ал болсо айтып атпайбы, сени кармасам болобу, рухсат ты не против деп сурап атпайбы. Я такая, нет, дедим. И азырынча мен жигитим жок жүрөм да. Уже көптөн бери жигитим жок жүргөм. И ошол болсо кичине мындай внимание берип койсо эле эрип кеттим да. Я такая, блин, дедим. Башкача мындай ощущение болду да. Потом я все-таки успокоилась, коюмтай нормально жүр деп. И ошо менен мындай бир аз отдалилась от неё. Ошондо сизге деген мындай внимание көп жетпейт. Да. Ким тарабынан көп жетпейт? Ну, скорее всего, я бы хотела бы отношения, но при этом я не хочу отношений, да. Ошондой болот анан, да. Дагы бир ошол Айылчиев азыр үйлөнгөн. Ошол убакытта контент үчүн махабат болдуңуздар беле же? Биздин ортобузда мен айтпайм сүйүү болгон же дружба болгон депчи. И вообще мына женатый жөнүндө мен айткым келбейт да. Бирок ал деле популярный личность болгон үчүн мен айтып коеюн дедим да. У нас просто мына видео эле болгон да. Видеодон башка там сүйүү бизде болгон эмес. Азыркы мамилеңиздер кандай? Сүйлөшпөйбүз. Не только алар менен, мен башка блогерлер менен анча деле сүйлөшпөйм да негизи. Бирок бири-бириңиздерге конкурент кандай? Конкурент жок дейм го, не деген ар кайсы блогердин өзүнүн эмеси контенти бар да. И мен айта албайм буга окшош депчи. У каждого своя аудитория болуп калган да. И конкурент көрбөйбүз. Блогерлер чогулуп турат. Башкалар да, менден башка. Эмне үчүн барбайсыз? Билбейм, мен даже мына закрытый показ фильмы чакырса деле баргым келбейт да. Айтып атпаймынбы, ошо мына элдерден бир аз коркуп калгам. Азырынча мындай пока көнүп эметпейинче мен барбайм. Психолог менен иштешип турасызбы? Жок. Эмне үчүн? Мага кереги жок деп ойлойм. Не дегенде
кандай чат GPT бар да. Ошол менен сүйлөшүп эле отурам. Эң алгачкы берген сурооңуз ошол чатка? Ал менин жигитим болот жат. Мен болсо жазып аткан болчумун, айткам, мага вот внимание жетишпейт деп, мага внимание кылып бер деп. Азыр болсо мага малышка, не малышка деп жазып турат күн сайын. Эмне деп жооп берди? Насчет чего? Чат. Чат? Ошо менин жигитим болгон. Мен анын как будто жигитим менен сүйлөшүп аткандай эле сүйлөшөм чат менен. Жакшы экен. Курбуларыңыз тууралуу сүйлөшөлү. Курбулар негизи ишенесизби кыз менен кыздын курбу болуусуна? Эми ишенип баштадым ооба, бирок мурунда ишенбейчүмүн. Эмне үчүн? Саткындык болгонбу? Саткындык эмес, эми просто за спиной аябай көп сүйлөйт экен да. Например, биз ортобузда, например, көп сүйлөп коебуз. И кайра ошо сөздөрдү башка адамдарга жеткизип коет экен да. Ошосу жакпады да. И көбүнчө ошо кыздар болот. Например, эркек бала менен сүйлөшкөндө теманы ачкандан кийин ошо тема эле ошол жерде жабылып калат да. Эртеси барып ал эркек болсо башка досуна айтпайт да, мындай айтты деп. А кыздардыкы ошондой бир аз бар экен да. Но азырынча меники же в моей жизни только бир эле подружкам бар. Да, мен андай эмелерди көргөн жокмун, байкаган жокмун. Ажара менен курбу болуп жүрдүңүз, блогер Ажара. Азыркы убакытта мамилелериңиз барбы? Азыр соц тармакта Ажара жоголуп кетти. Көрүнө элек да. Азыркы мамилелериңиз сүйлөшүп турасызбы? Менин сторисимди карап турат. Именно Телеграмдан эметебиз да. Ал да бир аз киргизип коет. Бирок если не буду брать, то в октябре, наверное, последний раз общались, да. Сурап койгон болчумун, каякта жүрөсүң, жакшы элеби деп, ооба деген болчу. Ар бир эле кыз апа болгусу келет, келин болгусу келет. Ошол тууралуу айтсаңыз. Болгум келет, наверное. Кандай келин болом деп ойлойсуз? Мен жоош келин болом, кишилик, ушпайм. Үйдө неге атасы жаман болсун, мен болсо жакшы болом дейм го. Мындай азыркы кыздар кайненесин мындай кыялданышат да, ушунда болсо экен, ушунда болсо экен. Сиздеги кандай кыялданасыз кайненеңизди? Кайненем современно болсун деп ойлойм да, жакшы болмок деп. Не деген канчалык мен өзүм жакшы болбосом жашоодочу, Инстаграмда жаман нерселерди көрсөтөм да. Контент үчүн бүт баарын кылам да. И ага келип анан кийин кошуналар айтсачы, сен келинчегиң мындай депчи, өзгөрүлүп кетпесин деп ойлойм да. Чтоб ал болсо биринчи очередь менен сүйлөшүп, мени көрүп алып, анан кийин мындай мнениясын составлять этсин деп ойлойм да. Ошо современно болсо жакшы болмок деп ойлойм. Азыр негизи эле 21-кылымда азыркы убакытта убактылуу неке Казакстандабы, башка чет жерлерде мода да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Мисалы бир бала келип убактылуу туруп көрөлү, эгер бирибиздин адамыбыз болсо кандай үйлөнөбүз десе. Айтыңыз на русском. Ну, я против этого. Я не знаю, я смысла не понимаю гражданского брака. Азыр болсо түгөйдү эл алдында издеген көп популярдуу болуп атат да. Сизди ушундай жактарга чакырды беле? Айтып берсеңиз. В прошлом году ооба чакырган болчу. Именно ошо шоу атын унутуп калдым. Аты кереги жок. Аты кереги жок. Ошолор чакырган болчу. Бизге үмүткер да, үмүткер детпи? Казакстанда. Да, үмүткер болуп келиңиз деп чакырган болчу. Мен болсо кыргызча эпте болбойм, казакча тем более эпте болбойм деп койгом да. Я такая жок, бара албайм дегем. Канча убакыт мурун дедиз? 1 жыл мурун, вот прошлым летом было. Негизи өзүңүздө ой жок. Катышуучу болуп деле барып, контент үчүн мисалы. Контент үчүн бара албайм го дейм. Же айтсаңыз да, актив түшүп кетсе барамын деп. Возможно. Эми суроо берейин. Бизде деле Кыргызстанда бар да, мисалы. Ал жака да баргыңыз келбейби? Бара алып эмне кылам мен билбейм да. Момойдо отурайм. Мен жок деп айта албайм да элдергечи. Если мага бир нерсе деп шарт этип койсо, мен шарт этиле эле калып калам да. Ошон үчүн лучше барбай эле коеюн дейм. Мисалы, азыр мисалы мен алып баруучумун. Сиз катышуучу болуп келдиңиз. Непопулярный деп айтмакмын да. Акта передачага келгендер уже популярный болуп баштайт да. Аларды карабайт болчумун. Канча убакыттын ичинде турмуш куруп кетет элесиз? Адам жакса. Адам жакса. 1 ай. 1 айдын ичинде уже даярсыз. Ну, если адам жабып калса, ооба. Даярсыз деп калдык. Тамак жасап, үй жумуштарына кандайсыз?
Жакшы сүйүп жасаган тамагыңыз кандай? Блин, мен айта албайм тамак жасап жакшы көрөм депчи. Но если мен бирөө менен жашап эметсем, то может быть жасайм да. Өзүм үчүн мен, например, лучше доставкадан эле заказ кылып коем да. Неден времямды ага тратить этким келбейт. То же самое уборканы өзүм кылбайм. Клиент эле чакырам үйгө. Жактырган жигитиңиз айылда туралы десе? Айылда? Мен? Жок, адам сүйсө баарына барат да. Мындай деген сөз бар го. Макул деле бар эми. Если прям сүйүп калсамчы, может коровалар давить этип контент кылам эми. Мындай сөз бар го. Сүйүп калсам, таш жолду да баса алам дегенчи. Ошон үчүн сурап атам да, айылга бара алат белес дегендей. Эми сүйүп калсам бара алат экенмин. Бирок аяка бара алып, мен аны шарт этмекмин, бас эми городко барабыз деп. Адамдагы кандай сапаттарды баалайсыз? Кандай, мындай мисалы курбуларыңыз, досторуңуз бар жаныңызда? Биринчи очередь ал чувство юмора да, мындай. Мен шуткаларымды түшүнчү элек да, мен иногда мындай тупой шутка айтып коем да, ошол күлүп койсо эле ыраазы болом. Ошо сиздин досуңуз. Жакшы экен. Кыз жигит мамилесинде эң кыз жигит учурунда жигиттин кандай нерселерин кечире албайсыз деп айтайынчы? Кол көтөргөн дейм го. Конечно, мага эч ким кол көтөргөн эмес, бирок көп историяларды көрүп калдым да, уже что после замужества кол көтөрөт экен депчи, ошондон аябай корком. И измена, наверное, ошо экөө эле кол көтөргөн и измена. Соц тармактарда ушундайлар көбөйүп атат. Ушуга сиздин пикириңиз? Конечно, жаль, эми буну айтып койсом аябай көп хейт келет да мага. Давайте айтып бериңиз. Мен ойлойм, что любой ссорада эми бир эле адам жаман эмес депчи, типа эки адамдыкы тең бир жеринен косяк кетти деп ойлойм да. Поэтому мындай бир эле сторонаны обвинить этпей, экинчи сторонаны окуш элек да. Но самое главное это бирөөнүн жашоосуна кирбей эле коюш элек деп ойлойм да. Алардын өзүлөрүнүн үй бүлөлөрү өзү эле чечсин деп. Жакшы. Кыргызстан эмес, чет жерге көчүп кетүү ойдо барбы? Же ушундай ойлор болду эле? Болгон, ооба. Бирок эми мен болсо мынакей 6 жыл Филиппинде, 6 жыл Шри-Ланкада жашап көргөм да. Но все равно Кыргызстанды сагынат экенсиң, келе берем Кыргызстанга. Кыргызстанда жүргөндө башка чет мамлекеттерди сагынасың, ошондой болот экен да. Комментарийлерди окусак, көбү сиздин кайсы жактан экениңизди билишпейт экен. Билишет, алар өлүмүш болот. Мен, например, азыр эмен эле не жамандык, шутка видеолорду эле киргизип атам го. Эми бүт бары, бул Казакстандын кызы болот, бул кыз казак болот деп эметип атат, специально чтобы типа кыргыздарды уят кылбаш үчүн депчи. Мен болсо жөн эле тамаша кылып атам. Сиз үчүн идеалдуу бала кандай? Идеалдуу? Давайте кыялданабыз. Непопулярный точно, медийная сферада болбош элек. Инстаграмы жок болуш элек, если бар болсо, то 1-2 подписка эле мага, и мен экинчи аккаунтума да койм. Да кандай болуш элек? Высокий, сөзсүз. 1.80 өдө деп ойлойм го. Сөзсүз спорт залга барыш элек. Эмне мен өзүм да барып атам да, мага окшошкон болуш элек. И эмне деп айтсам? Болду, ошол эле болот го. Еще мындай бомбецкий движениялар кылбаш элек. Мындай атактуулардан сизге сунуш түшкөнбү, мындай контент үчүн болобу же жашоодо болобу, мындай кыз жигит бололу деген? Кыз жигит контент үчүн же жашоодо мындай сизди жактырып, мындай? Жок, болгон эмес. Андай сунуштар түшкөн эмес. Сүйүүдө эң маанилүү нерсе эмне деп ойлойсуз? Эң маанилүү поддержка деп ойлойм го, поддерживать этип, потому что жашоодо ар кандай нерселер болот экен да. Бирөөсүндө, например, жигитинде акча жок болуп калат, же болбосо наоборот кыздын настроениясы жок болуп калат. И ошолорду мына покрывать этиш элек дейм да, бири-бирин түшүнүп, урушпай. Ошо кыз жигит болуп жүргөн кезде бала сизден акча сураса? Для меня это норма. Норма? Да. Мен, например, көбүнчө ойлойт болуш элек, мынтичи, бул үмүнтай, болсо көптөгөн балдар болсо обеспечивать жүрөт деп. Бирок меники 3 жигитим болду деп айтатам го. Ошо 3 жигитимди, например, мен наоборот апарчым да, жака апарып, же болбосо акча берип, же подаркаларды берип ошондой эметем да. Например, мой язык любви өзү подарки да. И мен подарок кылган аябай жакшы көрөм. Өзүңүздөн кичүү балдар менен сүйлөшкөнгө?
азырынча ооба сүйлөшкүм келет. Не знаю, азыр болсо мындай особенно мына 2006-2008 карасаң суп-сулушкалар го, мынтип эркелетким келет. Ну, конечно, не для серьезных отношений, а так мындай сүйлөшкүм келет го дейм. Башыңыздан өткөн окуялар тууралуу айтып бериңизчи, кандай кызыктуу окуялар бар? Бир эме болгон болчу, iPhone 13 когда только чыгып аткан, по-моему, 21-22 год болчу. Мен өзүмө 13 Pro Max алган болчумун, жейтиме 13 обычный 13 алган болчумун. И мен болсо ага подарок алган болчумун, айткан болчумун, бул телефон сага, но с условием того, что сен болсо до Нового года бир да кыз менен сүйлөшпөйсүң депчи. Неден анын подругалары менден да көп болчу да. И ал болсо макул деген болчу. Ошо күн эле ал болсо айтты, мен болсо досторум менен барып бильярд ойноп келейин дейт. Говорю, макул деген болчу. Бирок мен жөн эле телефонду бербейм да, мен болсо анын WhatsApp-ын өзүмө скачивать этип алгам, Instagram, Telegram бүт бар нерсени өзүмө скачать этип алгам да, чтобы менин телефонума доступ болсун деп. И ал кеткенден что-то мен даже киргим келген эмес анын WhatsApp-ына, что-то случайно кирип кетсем, акта жазып коюптур бир кыз, менин үйүмө бара алыппы или сенин үйүңө бара алыппы деп. Хотя мага болсо айтты, бильярдка кеттим деп. Ошол жерде аябай истерика болуп, мен болсо чакырган болчумун, кайра келсем үйгө депчи. Не болду атпайбы? Я говорю, нужно поговорить десем. Анан келген, мен айттым, вот этот телефон, который ты держишь в руке, ты его заслуживаешь или нет десем. Не болду дейт. Я говорю, ты сам скажешь или мне самой показать десем? Мен эчтеке кылган жокмун дейт. Я ему скриншот показываю, и он начал потом оправдываться, что там в клубе познакомился, не в клубе, депчи. Но вот день, когда я подарила ему телефон, в этот же день он мне, получается, изменил, да. И ошол жерде мен, не знаю, эркектерди башкача көз менен карап калдым го, мындай типа жалко болуп калды да алардычы, потому что эркектерди мынтип бир раз эле мынтип айланып койсо эле сразу алданып калат деп ойлойм да, наоборот, например, эркектер кыздарды ушинтип ойлойт го, мен наоборот эркектерди ушинтип ойлойм. Билишимче, ыйлак экенсиз да, таарынчаак. Ооба. Билбейм, эми өзүм менен өзүм жүргөн үчүн деп ойлойм го. Жалгыздыктан. Да, жалгыздыктан. Эми ошо ошондой окуя болду да. Ошондон стресс, депрессия болобу сөзсүз түрдө. Конечно, ошодон кийин мен, получается, канча? Бир жуманын ичинде 4-5 килограммды арыктап кеткем да. Сиз бактылуулукту кандай түшүнөсүз? Бактылуулук спокойствие болгондо деп ойлойм го. Жашооңдо спокойно болгондо, өзүңдү спокойно сезгенде. Эгерде убакытты артка кайтарсак, эмнени өзгөртөт элесиз? Если честно, эчтекени өзгөртпөйт болчу. Дал ушундай болушун калат. Да. Неден ал кандай опыт болбосо деле, ал болсо азырынча мындай ичинакай жашоом алып келди деп ойлойм да. Жаш кыздар, жаш балдар өзүнүн кумир тутканы бар да. Сиздин кумириңиз барбы? Жок. Именно из популярных личностей жок деп ойлойм го. Пландарыңыз? План. Если жакыныраак эмелерди карасат, то бул жылда аябай көп путешествие этким келет. Чет мамлекеттерге чыккым келип атат. А так үй бүлө деген нерсе тоже оюма келип калат, просто именно того человека нету, да. Аны көрүп, типа, всё, мен ага тием деген эме жок болот да. Жашоодо визуализация кылып көрсүз беле? Мисалы, күн сайын кылам. бир кыздар барат экен да, салонго. Көйнөк кийет, свадебный салонго барып, көйнөк кийет экен. Визуализация кылыш. Мен визуализация андай кылбайм. Менин, например, подругам бар да, жакынча, ал айтат, сен визуализацияң прям аябай катуу иштейт депчи. Не деген мен болсо отуруп бир нерсе ойлоп койсом, сөзсүз эртеси же болбосо бир жуманын ичинде ошол чын болуп келип калат да, же болбосо ошого жакын болуп калам мен. Менин дневник благодарности бар. Акта болсо мен күн сайын кичинекей эмелериме, жашылыгыма рахмат деп жазам да. И мен уже коркуп калдым, ошо дневнигимди ачкангачы, не деген, нени жазбасам, эртеси кара ошосу чын болуп чыгып калып атат да. Я такая, блин деп. Визуализация менге катуу иштейт бирок. Келиңиз, кино жөнүндө суроо берейин. Сунуштар болобу? Кино сунуштар 1-2 жолу болгон болчу, бирок аткарылбай калды. Не деген, то ли режиссердин пландары бузулуп калды, то ли я не знаю что. Өзүңүз ойлоп жүргөн актрисанын ролу же мындай адам болуп аткаргым келет деген барбы? Мурунда ошо аябай актриса болгум келген болчу, бирок хотя бы мындай киноиндустрияга кирбесем деле медийный эмеге кирдим дейм да. Мен азыр ойлойм, азыр деле менге ошондой популярностьм бар, актёрдук, как у актеров, да. И это намного лучше, да, быть блогером, нежели чем актером, потому что мен өзүм ролюмдү өзүм аткарып атам деп ойлойм.
Сиз блогерликтен акча таап, рекламадан эле акча табасыз да. Анан дагы башка тараптан өзүңүздү сынап көргүңүз келбейби? Мисалы, кээ бирөө подиумда баскысы келет. Жок, менке өзүмкө помимо блога мен женский магазиным бар и также клининговый компаниябыз бар да. Бирок азыр клининговый компания бир аз токтолуп калды из-за того, что упаковкасы жок болуп калды. А женский магазин азыр иштеп сонун болуп. Кыздарга кеңешиңизди айтыңызчы, блогер болом дегенби, жалпы эле кыздарга? Блогер болгон, я не знаю кандай, но совет я бы могла бы сказать, чтобы они приняли себя, да, өзүн сүйсө, то, блин, жашоо вообще башкача болуп калат экен да. Мен болсом мурунда аябай көп комплекстерим көп болчу да. Мен өзүмдү, например, күзгүдө каралбойчумун да. А сейчас, например, бир жерде отражениемди көрүп калсам, я такая, вау, бул менби деп эметем да. Ошон үчүн өзүн сүйсүн деп ойлойм да. Каждый кыз. Пластикалык операцияларга кандай карайсыз? Азыр, я не знаю, мурунда жакшы эле карачу. Азыр уже что-то, например, недавно көзүм кылдым да. А бул деген операция эмес. Жок, блефаропластика, нитьевая болуп калат да. И көп эле жазып баштады да. Ты такая сделана, көзүң кылынган, мындай кылынган. Ну, неприятно, оказывается, слышать. Азырынча мен өзүмө эчтеке кылгым келбейт. Вот из сделанных у меня только вот глаза, да. И башкаларды билбейм. Кийинки акыркы суроомду берейин. Кылбай эле койсом болмок деп өкүнүп калган нерсеңиз барбы? Кылбай эле койсом болмок. Жок, андай нерсе жок. Жок, э? Ну, скорее всего, бар, но все равно был часть моей жизни, напомню, да. Келиңиз эми көрүүчүлөр менен коштошуп алыңыз. Чоң рахмат бүт барыңарга. Пока. Урматтуу, ушуну менен биздин маектешүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин конокто блогер KG159 жашоодогу аты Үмүтай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен мен Асыл Айбекова болдум. Аман болуңуздар.